катар аймактарда суу ташкын жана селдин алдын алуу, келтирилген кесепеттерди жоюу иштери уланууда. Нөшөр жаандан кийин пайда болгон селге байланыштуу Ысык көл, Нарын жана Чүй облустарында абал оор. Кечээ Ат башы суусунун деңгээли көтөрүлүп, Нарын шаарынын өзүндө жана Ат башынын Ачак айыңды, Башка айыңды, Талды суу айылдарында суу жээктен ашып, айрым жерлерде жолдорду каптап, көпүрөлөр суу алып кетүү коркунучунда калды. Кечээ өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов чукул жыйын өткөрүп, өзү Нарынга, орун басарлары Баткен, Чүй жана Ысык көл облустарына барышты. Чүй жана Ысык көл облустарында да бир катар айылдарды суу каптап, сел коркунучу сакталууда. Кочкор районунун Сары Булак айыл аймагында Кара Кожур суусундагы Асма көпүрөнү суу алып кетти. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Суунун деңгээлинин көтөрүлүүсүнөн улам турак жайларга коркунуч келүүдө. Аталган аймакта жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу үчүн бир жүктөгүч техника иштеп жатат. Окуя болгон жерге министр Кубатбек Боронов барып, кырсыктын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, нөшөрлөп жааган жаандан улам Кочкордо жоон арык суусу дамбанын 3 метр жерин бузуп кеткен болчу. Кечээ күнү кечки саат 20:05 чамасында Токмок шаарында секундасына 29 метрге жеткен катуу шамал катталды. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн таратты. Маалыматтарга караганда Горький көчөсүндө Toyota үлгүсүндөгү унаанын үстүнө бак кулап түшкөн. Ошондой эле Ломоносов көчөсүндө бактар жыгылган. Министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасы менен анын орун басары Давлетбек Алимбеков Чүй облусунда кырсыктардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иштерине жетекчилик кылып жүрөт. Чакырылган жерге ыкчам жетүүсү үчүн Бишкек шаардык номер 1 тез жардам подстанциясы жаңы имаратка көчүрүлдү. Кызмат борбордун түштүк чыгыш тарабында жашаган тургундарды тейлемекчи. 200 чарчы метр аянтты түзгөн имаратты Илим жана бизнес эл аралык университети саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берген. Ал жай санитардык жана гигиеналык талаптарга жооп берип, кызмат көрсөтүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Мында 20га жакын кызматкер 200 миңден ашык калкты тейлейт. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында жалпы 4 тез жардам подстанциясы бар. Алар борбордун 4 тарабында жайгашкан. Жакынкы күндөрү Дордой конушу тарапка дагы бирөө ачылаары күтүлүүдө. Бияка көчкөнүбүздүн себеби азыр билесиздер да, что шаар тургундары аябай эле көбөйүп баратат. Анан ошого байланыштуу биз шаардын скорый помощьтун эмесин жумушун жеңилдетиш үчүн эрте барыш үчүн ушул подстанция ачылып атат. Жаңынын аты эле жаңы дегендей жата турган жерлери, эс ала турган жерлери жана кабинеттер ремонттон кийин жасалгандан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, что таза, мындай иштегенге ылгайыктуу. Ордо кала Бишкектеги чоң саатты Кыргыз Телеком ишканасы ремонттон өткөрүүдө. Бул тууралуу бүгүн мэрия кабарлады. Оңдоп түзөө иштеринин жүрүшүндө сааттагы сандар, жебелер сусаль алтыны менен капталып, тышкы жарнама үчүн каралган конструкциялар алынып салынат. Ремонт иштери сааттын жагымсыз көрүнүшүнөн улам жана эгемендүүлүк күнүнө карата жүргүзүлө баштады. Анын аяктоо мөөнөтү болжол менен кийинки айдын ортосуна белгиленүүдө.